Саламатсыздарбы урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, 4-мартка карата жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанында коңгурочону да баса кетиңиздер. Ысык Ата районунда акча талап кылган деген шек менен TikTok социалдык тармагындагы Азаттык аккаунтунун ээси кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык 4-февраль күнү Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө АА аттуу жаран кайрылган. Андал 2024-жылдын 20-декабрынан бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн баракчасына аброюна шек келтирген жеке сүрөттөрүн жарыялаган. TikTok социалдык тармагынын Азаттык аккаунтунун ээсине чара көрүп берүүнү суранган. Ал мындан тышкары билдирүүлөрдү өчүрүү өтүнүчтөрүнө жооп кылып, аккаунттун ээси акча талап кылганын билдирген. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси менен опузалап талап кылуу кылмыш иши козголгон. Бүгүн 4-мартта Ысык Ата районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө жана атайын иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү катары 1992-жылы туулган К.А. аттуу жаран кармалган. Учурда тергөө иштери уланууда. Социалдык тармактарда бир убакта 2 аял алып жатат деген тойдун видеосу кеңири тарады. Видеодо эркек адам 2 айымдын коштоосунда имаратка кирип баратканын көрүүгө болот. Видео кайсыл жерде тартылганы азырынча белгисиз. Интернет колдонуучулар видеону талкуулоо учурунда эркектин бир убакта 2 аялды алып жүргөн эмес, экинчи аялын биринчи аялын коштоосунда алып келе жатканын божомолдошкон. Кыргызстанда мыйзам боюнча нике тууралуу күбөлүк бир гана жолу берилет. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керек экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эчеликке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгызбай энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официантка кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, Кыргызстан жарандары. Кечээ мен бир видео киргизсем TikTokко, комментарийин ачсаң окусам, 15ке жана 20 жакын кыз жазыптыр. Комментарий калтырып, Алтуха байке, сизден жардам сурап атабыз. Бизди бир бала коркутуп, бизге угроза кылып атат деп. Анан ошол аккаунтка кирсем, аккаунттун аты Азаттык деген аккаунт бар экен. Ал аккаунтта бала отурат экен, Адилет деген бала. Ал бала болсо кыздардын фоткаларын коюп, сүрөттөрүн, видеолорун киргизип, шантаж кылат экен. Мага 3,000 сом бересиң, 5,000 сом бересиң, анан видео фотоңду өчүрөм деп WhatsApp'тан сүйлөшүп, коркутуп, айтпаган сөздүн баарын айтат экен. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргыз туугандар, бул негизи абдан жаман көрүнүш. Анткени биздин артыбызда карындашыбыз бар, эжебиз бар, апабыз бар деген. Эртең бирсү ушундай акыбалга түшүп калса, биздин карындашыбызга, эжебизге угроза кылса, 5,000 сом бересиң, 10,000 сом бересиң, анан видеоңду өчүрөм деп шантаж кылса, өлтүрүп кетем деп. Биздин туугандарыбыз, карындаштарыбыз өзүнүздү кол салып өлүп калышы мүмкүн. Суицид кылып өлүп калышы мүмкүн. Өз негизи бул жашоодо адашпаган адам жок, адашкан адам бар. Адашкан адамдар аябай абдан көп, миллионго жеткен адамдар. Кыз жакшы болобу, жаман болобу, бузутку кыз болобу, бул өзү Кудайдын астына өзү жооп берет кылган күнөөлөрүнө. Биз бул нерсеге
эч качан мындай таасир бере албайбыз. Если адамдын дин жагынан кабар бар болсо, динди түшүнүп билген адам со временем өзү Алла Тааланын жолуна түшөт, оңолот. Мен ойлойм, бул нерсе туура эмес. Кыздарды шантаж кылып, интернетке чыгарып, анын баарын Казакстандын туугандары көрөт, Өзбекстандыкын көрөт, Тажикстан көрөт, Россиянын баардыгы көрүшөт. Анан каткыра түшүнтүп, кыздар ушундай турбайсыңарбы деп. Бири-бириңер менен ынтымагыңар жок экен деп. Ошон үчүн бизде жакшы патриот адамдар бар болсо, эркектер жазып коюңуздар, биз карындаштарыбызды, эжелерибизди сактап, жардам берип, буюмдоолу. Анткени бул нерсе өзүңүз Кудайга жакпайт. Адам болуш керек, жаныбар болбой. Вот и все. Ойлойм, ушу мыйзам чегинде бул адам жооп бербейби деп. Анткени абданда видеолор көп экен, кыздарга сөгүнгөн, угроза кылган аябай. Аны көрүп мен да жүрөгүм ооруду. Мен азыр фоткасын киргизип коем, аккаунтун ТикТоктон кыргыз элим, максимальный репост и поддержка. Мисалы ушул жерден унааны дагы бир мисал кылып айтып кетким келет. Кече жакында билесиңер, унаанын жетекчиси камалганын право сата беришет экен да, мындай. Система түзүп алыптыр дагы, экзаменден өттү, окуду, мына деп эле сата берген. 30 жылдан бери ошентип келатабыз. Мен келгенде 10 000 сомго сатчу экен праваны. Анан кийин кысып баштасам 20 000ге көтөрүлүптүр. Дагы кысып койсом 50 000, катуу кысып койсом 80 000ге көтөрүлүптүр. Азыр 80 000ге сатып алганга барып жүрүшөт. 80 000 берейин, берип койчу право деп мына. Анан ошон үчүн унааны өтө катуу көзөмөлгө алып атабыз. Бүгүнкү күндө право сатуу деген болбош керек. Анткени 30 жылдан бери право сатып алгандар азыр авариянын көптүгү ошондон болуп атат бизде. Анан биз таптакыр муну буушубуз керек. Буга бардыгыңар макул болушуңар керек. Азыр мени угуп аткан жаштар болсо да право алам деп турган 16 жаш, 18 жаш, 20, 30 айырмасы жок. Карыган аксакалдар болобу. Унутуш керек дагы, барып туруп окуп, анан правилалардын баарын жакшы жаттап билип, жатка билип турган алганыңар оң. Мурдагы положенец кимден өч алмак? Шектөөзү Россияда туруп, буйртма менен Ала Букадагы 2 дүкөндү өрттөтүп жибергенин УКМКдан билдиришти. Буга дүкөндүн ээси менен болгон кастык өч алуу негиз болгону айтылат. Чыгым 43 миллион сомго бааланууда. Өрттү уюштурган киши уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экени. Мурда Ала Буканын положенци болгону айтылды. Учурда 4 адам кармалды. Мурдуңарды чукуп олтурасыңар. Парламентте депутат Бактыбек Сыдыков жол фондун сынга алып райондордо жол салынбай калганын билдирди. Эл өкүлү каражаттын баары аталган фондко түз эмес, финансы министрлиги аркылуу баргыча убакыт кетип жаткандыгын айткан. Апрель, май, бир тиын албайсың. Ушун менен дагы август аласың акчаны алгыч, дагы жол салынбай мынтип карап отурасың.